кийинки жакшы адат бул рекрутингди адат кылып алыңыз. Бул сиздин образ жизни же болбосо жашоо стилиңиз болуш керек. Ошого айландырып алышыңыз керек. Ал үчүн сиз басып туруп жүрүп, каерде болбосун, кайсы жерде болбосун, бизнес жөнүндө сүйлөшүңүз керек. Акча жөнүндө, адамдардын жашоосу жөнүндө сүйлөшүңүз керек. Мүмкүн болсо адамдардын азыркы учурдагы акча табуу боюнча, жашоосун өзгөртүү боюнча варианттар жөнүндө сүйлөшүңүз керек. Демек, сиз дайым ийгилик темасында, акча табуу темасында, жакшы жашоо темасында дайым сүйлөшүңүз керек экен. Мисалы үчүн сиз Атамбаев жөнүндө сүйлөшсөңүз, же болбосо саясат жөнүндө сүйлөшсөңүз, бул сизди баюуга же көп акча табууга же бизнесиңизге курууга жардам береби? Эч кандай тиешеси жок. Ал эми сиз ушул мен айткан темада сүйлөсөңүз, ушунун баары сизге акча табууга жана акчаңызды көбөйтүүгө, бизнесиңизди чоңойтууга жардам берет экен. Андыктан адамдар менен мүмкүн болсо ушул темада көбүрөөк сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Каерде болбосун. Албетте сиз эч убакта жабыш болбашыңыз керек адамдарга. Жана бир өзүңүздүн бизнесиңиз жөнүндө сүйлөшүңүз керек. Мүмкүн болсо ар кандай бизнестер жөнүндө, ийгиликтер жөнүндө сүйлөгөнүңүз жакшы болот экен. Күндө жасай берсеңиз сиз үчүн бул адат болуп калат экен. 20 күн бою, 1 ай бою жасай берсеңиз сиз үчүн бул адат болуп калат жана образ жизни болуп калат. Ошондо гана сиз чоң ийгиликке жете аласыз деп айтсак болот. Көптөгөн бул бизнестен миллионер болуп ийгиликке жеткендердин көпчүлүгү басып туруп жүрүп, каерде болбосун рекрутинг жасап адат пайда болуп калган алардачы. Ошол себептен алардын группасында чоң көптөгөн миңдеген, 2000 адамдар бар. Мына ошол образ жизни анан чоң бизнеске алып келет экен. Бул боюнча сиз көбүрөөк түшүнүк алуу үчүн мына реклама негиздери сабагын көрүп кетиңиз. Ошондо сиз реклама жасоодон чочубайсыз, уялбайсыз жана туура жасооду бүт билип калат экенсиз, үйрөнүп калат экенсиз. Адамды чочутпастан, адамдарды өзүңүздөн качырбастан реклама жасоону бүт үйрөнүп калат экенсиз. Саат, мисалы үчүн көпчүлүк жерде адамдар саат 9-дан 6-га чейин же 7-ге чейин, 5-ге чейин иштешет, көпчүлүк жерде. А сиз эртең тургандан баштап уктагыча жасашыңыз керек бул ишти. Уктагыча рекрутинг жасашыңыз керек. Уктагыча адамдар менен ушул темада сүйлөшүңүз керек. Ушул темада дегенде фабрик темада эмес, биздин бизнес темада эмес. Деги эле бизнес темада, акча темада, ийгилик темада жана бир аз кызыктыра биздин бизнес темада. Ошондой эле онлайн мүмкүнчүлүктөр темасында сүйлөшүп турушуңуз керек экен дайым. Жумасына 7 күн бою, мына бүгүн базар же бүгүн суббота мен уже дем алам, мен иштебейм же 6-дан кийин иштебейм деген болбош керек экен. Анткени сиз эртеден кечке эле ушул ишти жасап аткан жоксуз. Сиз башка иштерди жасаганча жасасаңыз болот бул ишти. Мисалы үчүн базар күнү сиз базарга чыктыңыз, базарга барып айталы тамак аш алдыңыз. Ошол жерде канчалык адамдар менен таанышып алардын телефондорун алсаңыз болот. Туурабы? Туура. Канчалык адамдар менен контакт түзүп, алар менен инсан катары, адам катары жакшы достук мамиле түзүп, алардын телефон номерлерин алсаңыз болот. Ушул ишти сиз дайым жасап турушуңуз керек. Мына бул боюнча бойлерина деген кино бар. Укмуш-сонун кино. Адамдардын мына ийгиликке жетүү темасында Укмуш-сонун нерселер көрөткөн. Болгону жаман жери бул кинодо бул адамдар жаман ишке барган болот, мошенничество жасаган болот. Ошол эле билимдерди, ушул кинодо айтылган сөздөрдү, ушул эле билимдерди, ушул эле жөндөмдөрдү бүт сиз жакшы максатта колдонсоңуз болот. Мына биз азыркы учурда мыйзамдуу пирамида. Көпчүлүк адамдардын жашоосун өзгөрткөнгө жардам берчү жана адамдарды алдабастан, адамдарга чындап керектүү кызматтарды, чындап керектүү продукция товарларды, чындап пайдалуу, чындап көпчүлүк адамдарга сулуулук темасында жардам берип отуруп, чындап көпчүлүк адамдарга экологиялык таза продукцияларды колдонууга жардам берип отуруп, биз өзүбүздүн мыйзамдуу пирамидасын куруп атабыз. Көпчүлүк адамдар менин башка видеолорумду көрсөңүз керек, бай адамдардын сырлары 1 жана 2де мына көпчүлүк адамдар миллионерлер, ийгиликке жеткендер чоң мыйзамдуу пирамидаларды куруп отуруп гана ийгиликке жеткен деген мисалдар бар. Ошол жерде көрүп кетесиз. Coca-Cola бул пирамида, McDonald's бул пирамида, Megacom, Билайн булардын баары пирамида. Бирок алар мыйзамдуу жана элге кызмат кылчу пирамидалар. Ал эми мыйзамсыз пирамидалар бар. Бул боюнча мен финансылык пирамидалар деген сабагым бар. Ошол жерде көрүп кетсеңиз болот. Мына булар ушу финансылык пирамидага окшогон нерсе курушкан. Андыктан булардын жасаганы туура эмес. Бирок ушул эле билимдерди мыйзамдуу пирамидаларды куруу үчүн пайдаланса жана колдонсо болот. Ошол жерде Укмуш-сонун айтып кетет. Ошол жерде собеседованияга балдарды ишке чакырганда алар келгенде айтат: "Мына мен Укмуш-сонун жашайм азыр мындай. Менде болуш үчүн, биз менен иштеш үчүн, силер биз менен иштесеңер, уга келесиңер, миллиондор табасыңар" дейт. Бирок мен бир шартым, эгерде силер отпуск качан алам, качан отпуск болот, менин айлыгым канча болот, мен эс алганы, мен кайсы күнү дем алам деген сурооду койсоңор, анда биз менен иштешпей эле коелу дейт. Анткени силер бизге миллиондор тапканы келип атасыңар, силер эс алганы келип аткан жоксуңар, силер ойногону келип аткан жоксуңар, силер өзүңөрдүн жашооңорду оңдогону келип атасыңар, эртең келечекте мага окшоп Феррари миниш үчүн келип атасыңар деп айтат. Биздин бизнесте да дал ошол нерсе. Сиздер биздин бизнеске эс алган, ойногону келип аткан жоксуңар. Сиздер биздин бизнеске өз жашооңузду өзгөрткөнү, мыкты жашоо курганы, мыкты бизнес курганы келдиңиз. Андыктан сиз жинди акча тапканы келдиңиз. Жинди акча табыш үчүн сиз жинди иштөө керек деп айтат, Мен качан дем алам, канча саат иштешим керек болот деген суроолорду койбоңуз. Канчалык көп саат иштесеңиз, ошончолук көп тезирээк ийгиликке жетесиз. Биздин бизнесте ийгиликке жетүү үчүн 3 план бар. Бирөөсү айына 2 саат иштеп 10 жылда директор болуу, 10 жылда 30 миң айлыкка чыгуу. Же болбосо жумасына 4-5 саат, 7-8 саат, 10 саат иштеп отуруп 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жылда директор болуу. Же болбосо тест темп бул күнүнө 2 саат, 3 саат, 4 саат табып отуруп. Же болбосо эртеден кечке иштеп отуруп жарым жыл, 4 ай, 5 ай, 6 ай, 7 айда директор болуу. Мен мына ушул вариантты
Ошол себептен 3 айда директор болдум. Азартка кирип алыңыз. Мына азартка кирип алыш үчүн эмне кылыш керек? Өзүңүздү мажбурлап жасаңыз башында. Мына телефон чалуудан коркосузбу? Өзүңүздү мажбурлап жасаңыз. Адамдарга презентация өтүп, аларды маалымат берүүдөн уяласыз, тартынасызбы? Мажбурлап жасаңыз өзүңүз. Акырындык менен жеңил мажбурласаңыз да жасай бере турган болуп каласыз. Акырындык менен күндө жасай берсеңиз сиз кураж, азартка кирип аласыз. Азартка кирип алгандан кийин кураж пайда болгондон, азарт пайда болгондон сиз өзүңүздөн өзүңүз жасагыңыз келе баштайт. Бул нерсе адатка айланып калат. Анан акырындык менен ошону жасай берип сизде профессионалдуулук пайда болот. Профессионалдуулук пайда болгондо сиз муну ойноп күлүп жасай турган болуп каласыз. Жана сиздин жасаганыңыздын натыйжасы көбүрөөк боло баштайт. Жана сиз оңой жасай баштайсыз. Адамдар сиздин профессионалдуулугуңузду сезип, сизге көбүрөөк каттала баштайт. Анан ушул азарт, кураж башкалар көрүп, башкаларга бул нерсе жуга баштайт. Сиздин группаңыздагы адамдар дагы сизге ошоп жинди акча табыш үчүн жинди иштей баштайт. Анан ошо жинди иштеген адамдардан турган команда пайда боло баштайт. Ошол команда менен бирге иштеп отуруп сиз 500, 1000, 2000, 10000, 5000 адамдан турган уюмдарды кура баштайсыз. Ошентип отуруп 500 000, 800 000, миллион деген акчаларга ушинтип чыга баштайсыз. Же 100 000 деген акчаларга ушинтип чыгасыз. Күнүмдүк кыймыл, мына күндө кыймылдап турсаңыз, күндө аракет жасап турсаңыз, ошондой гана сизде кураж пайда болот экен, ошондо азарт пайда болот экен. Ошол азарт, кураж анан башкаларга жуга баштайт экен. Негизги формула ушул экен. Башкаларды иштетүү, башкаларды кызыктыруу жолу бул өзүңүздү иштетүүдөн баштайт экенсиз, өзүңүз куражга кирет экенсиз, өзүңүз азартка кирет экенсиз. Ошол азартка кирип болгондо адамдар сиздин канчалык тез адамдарды алып келип атканыңызды көрүп, адам алып келүү кыйын эмес экен деген сабактарды көргөндөн кийин чындап ошол чын экенине инанып, чындап ошол сезим пайда боло баштайт. Жана сиздин иштегениңизди көрүп, аларга да неудобный боло баштайт, алар да кыймыл аракет кыла баштайт. Ушинтип гана адамдарды биз иштетип алат экенбиз. Аларды эч убакта заставить этип иштете албайт экенбиз. Өзүбүз заставить этип иштей баштасак, алар өзүнө оңой заставить эте баштайт экен. Адамдарды чакырып жатып, сиз дайым уялып тартынышыңыз мүмкүн. Аны кантип жеңсеңиз болот? Сизге суроо, эмнеге сизди башкалардын ою токтотуу керек? Көбүнчө сизди ошол токтотот туурабы? Эмнеге сиз уяласыз, тартынасыз? Анткени сиз алардын сиз жөнүндө ою кандай болуп калат? Алар сиз жөнүндө эмне деп ойлойт? Бул бизнес жөнүндө эмне деп ойлойт? Эртең алар сиз жөнүндө эмне деп айтат? Ушунун баары сизди токтотот. Чынын карап көрүңүзчү, аларга баары бир чынында. Сиз ачка калсаңыз да аларга баары бир, үйүңүз жок калса да баары бир, мына сүрөттөгүдөй. Эгерде сиз эртең жумушсуз калсаңыз дагы аларга баары бир. Таиландты көргүңүз келсе, башка чет өлкөлөргө чыккыңыз келсе да аларга баары бир чынында. Таиландка бара албасаңыз да баары бир, барсаңыз дагы аларга баары бир экен. Ийгиликке жетсеңиз да алар үчүн баары бир экен. Ийгиликке жетпей калсаңыз да алар үчүн баары бир экен. Бирок кээ бир учурларда болот, ийгиликке жетпей калсаңыз алар күлүшү мүмкүн үстүңүздөн. Бирок ийгиликке жетсеңиз алар кошо мактады. Кошо сиз тарап боло баштайт. Бирок азыркы учурда сиз ийгиликке жетсеңиз да, жетпесеңиз да, ийгиликке умтулсаңыз да, умтулбасаңыз да аларга баары бир чынын. Неужели ошол адамдардын ою сизди козгош керек? Неужели сиз ошол адамдардын оюн жакшы болуш үчүн сиз жөнүндө токтошуңуз керек? Неужели сиз ошолордун ою жакшы болуш үчүн уялышыңыз керек, тартынышыңыз керек? Андан көрө сизди жакшы көргөн адамдар оюн ойлоңузчу. Мисалы үчүн сиздин балдарыңыз бар болсо, неужели ошол балдарыңыздын эртең жупуну жүргөнүн, колунда акчасы жок, жол киреси жок болуп жүргөнүн каалайсызбы? Неужели ошолор мектепке барбай калганын, же начар мектептерде, начар бала бакчаларда окуганын, үйрөнгөнүн, ошол жерде жүргөнүн каалайсызбы? Неужели алардын жупуну жүргөнүн, жаман кийинип жүргөнү, чет өлкөлөрдү көрбөгөнү, керектүү буюмдарын ала албаганы, неужели ошол керекпи сизге? Неужели ошол сиз үчүн важныйбы? Башка адамдардын, алар башка адамдарга сизге наплевать экен, алар сизге наплевать деген ойдо жүрүшөт экен. Алар не да вас, алар үчүнчү. Неужели ошолордун ою сиз үчүн важныйбы? Бирок сизди жакшы көргөн адамдардын эртеңки келечеги сиз үчүн важный эмеспи? Мына ушулардын баарын ойлогондо мен өз бизнесимди курушум керек деген аялым Дария экөөбүз тынбай иштеп аттык үстүнөн, бизнестер үстүнөн. Неужели сиздин ата энеңиздин сиз жөнүндө ою важный эмеспи? Неужели ошолор сизди суктанып, сыймыктанганын каалабайсызбы? Неужели сиз ошолорго жакшы жашоо белек кылгыңыз келбейби? Ошон үчүн стоит ушул кыйынчылыкты өтүп коюп. Өзүңүздүн максатыңыз үчүн неужели не стоит ушул кыйынчылыктарды, ушул уялуу тартууну жеңүү? Мына өзүңүздү телефондун жанына келгенде уялып тартынып калтырашыңыз мүмкүн. Өзүңүздү мажбурлап жасаңыз, бирок кандай болбосо да сиз өзүңүз үчүн жасап атасыз, өзүңүздү жакшы көргөн адамдар үчүн жасап атасыз. Жолдошуңуз үчүн, жубайыңыз үчүн, балдарыңыз үчүн, ата энеңиз үчүн, жада калса өзүңүз үчүн жасап атасыз. Ошол нерсени жасашыңыз керек. Анан кийин жасай берсеңиз акырындык менен кураж, азартка кирип аласыз. Оңой эле нерсе турбайбы деген нерсе болуп баштайт сизде. Анан кураж, азартка кирип алгандан кийин сиз башкаларды үйрөтө аласыз, башкаларга да ошол нерсени жуктура аласыз. Анан сизден башкаларга жуга баштайт да, сизде команда бою көптөгөн адамдар команда менен бирге ушул ишти жасай баштайт да, көптөгөн адамдарды кызыктырып отуруп, өзүңүз да кызыгып кетесиз баша. Жана башкалардын иштеп атканын кызыгып, иштеп атканын көрүп, сиз дагы эч убакта токтобой турган болосуз. Анан ошол команда менен иштеп отуруп, сиз 1000 деген, 2000 деген адамдарды каттайт экенсиз. Лидер спонсорлоруңузду
өзүңүзгө иштетип коюңуз. Бул да жакшы эреже. Ал үчүн сиз спонсоруңузга жабышышыңыз керек. Бизде сонун сөз бар. Спонсор кимге жабышат? Спонсор жабышканга жабышат дейбиз. Андыктан сиз өзүңүз спонсорго жабышсаңыз, спонсор да сиз жабышып, коюп ушул жардам сурат, ошол жардам берейин деп, сиздин бизнесиңизди куруш үчүн иштей баштайт. Анан биргеликте чоң бизнес куруласыздар. Сиз канчалык активдүү болсоңуз, ошончолук адамдарыңыз активдүү болот экен. Мен көбүнчө адамдарды иштеп аткан кантип билем? Адамдар тынбай мага проблемалары менен кайрылып турса, суроолор менен кайрылып турса, ар кандай ой пикирлери менен, кеңеш берүү боюнча суроолор менен кайрылып турса, демек ошол адам иштеп атат экен деп түшүнөм да, ошол адамга жардам берүүгө, ошол адамдын суроолору жана шартта ошол адамга иштөөгө шарт түзүп берүүгө аракет кылам. Мен көбүнчө видеолорго да темаларды кайкыналам. Ошол адамдар менен сүйлөшүп отуруп, ошол адамдардын кандай проблемасы бар экенин билип, ошол жакка видеолор жасай баштайм. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, өзү негизи бир адам эмес, 10 адам табыңыз. Анткени бир адам менен иштөө өтө кыйын, ал эми 10 адам менен иштөө жеңил. Кандайча иштөө кыйын жана жеңил. Бир адам болсо, ал сизге шеф боло баштайт. Ал эми 10 адам болсо, алар сизди угат. Бул боюнча мындай бар экен, власть равных. Мына, эгерде сиз мугалим болсоңуз, өзүңүздүн үйдөгү балдарыңызга күчүңүз жетпейт, башкарууга көпчүлүк учурда. Ал эми сиз окуткан 20-30 балага күчүңүз жетет. Эмнеге? Ал жерде власть равных деген нерсе. Эгерде кимдирби укпай койсо, бардыгы наказание болот, бардыгы жаман маанайда болот. Ал эми бардыгы укса, бардыгы жакшы маанайда жүрүшөт. Эмнеге? Мына 10 киши угуп атса, бир адам укпай коюш керек деген дагы бийлик бар ал жерде. Тең адамдардын бири-бирине болгон бийлиги экен. Дал ушул нерсе болот экен, эгерде сиздин группаңызда көптөгөн адамдар болсо, алардын дагы бири-бирине болгон бийлиги жакшы болот экен. Мисалы 10 адамдын ичинде статистика иштейт. Статистикадан сөзсүз түрдө экөө-үчөө кыймылдай баштайт. Экөө-үчөө кыймылдаган үчүн наркылар аны көрүп, кураж, азарт боюнча жуга баштайт экен, алар дагы ууруй баштайт экен, кураж, азарт менен. Аны ошентип 10 адамды кыймылдатуу оңой болот экен. Албетте 10 адамдын бардыгы кыймылдай бербейт. 5-6 кыймылдаганда 5-6 иштеп отуруп, кандайдыр бир ийгиликтер жарата баштайт. Ошол 5-6 көрүп, калган уктап калган адамдар да ойгонот экен. Бардык тең эмес, бирок көпчүлүк адам ойгоно баштайт экен. Дал ушул себептен бир адамга караганда 10 адам менен иштөө оңой экен. Ал эми бир адам болсо, ал бир адам ойгонгочо сиз күтөсүз. Туурабы? Түшүнгүчө күтөсүз. Убакыттан уткурат экен. Ошол себептен 10 адамды каттап 10 адам менен иштеш оңой болот экен. 10 адам тез кыймылдайт. Анткени ал жерде статистика өзү иштей баштайт экен.